Казакстандын Борбор Астана шаарында Калибек Кубанычбаев атындагы Казак улуттук музыкалык драма театрында Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлган Жамиля мюзикли аншлаг менен өттү. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясы тарабынан даярдалган спектакль аншлаг менен өтүп, көрүүчүлөр тарабынан жогору бааланды. Мюзикл эки боордош элдин маданий жакындыгын жана достугун даңазлаган чыгарма катары кабыл алынды. Белгилей кетсек, аталган маданий иш-чара президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн 100 жылдыгына арналган мааракелик иш-чараларды өткөрүү жөнүндө жарлыгынын негизинде уюштурулууда. Анын алкагында 17 мартта Раймалы менен Бегимай этно мюзиклы да ийгиликтүү тартууланган. Дагы бир маданий кетишкендик. Кыргыз өнөрүндө кетишкен. Мен мамга чыгууну көрүп айтып жүрбөймүн. Кыргыз ренессансы деп. Кыргыз ренессансынын бир көрүнүшү болду деп. Сизди куттуктайм, баарыңарды куттуктайм. Эртеңки ишиңерге дагы, эртеңки оюңга дагы ийгилик берип.